Менин бабымда 2020 жыл бир эле Кыргызстан үчүн эмес, бүткүл дүйнө үчүн жөнөкөй жыл болгон жок. Айталы пандемия, Карабах согушу, андан кийин Белоруссиядагы тынымсыз митингдер, Кыргызстандагы бийлик алмашуу, андан ары дүйнөдө болуп жаткан катаклизмдердин бардыгы биздин жан дүйнөбүзгө, психологиябызга өзүнүн таасирин берди деп ойлойм. Ошентсе деле 2020 жылда жакшылыктар да аябай көп болду. Биз бүгүн 2020 жылды узатып жатып, биз 2020 жылы эмнеге үлгүрдүк, пландарыбыз ишке аштыбы, жана ошондой эле 2021 жылдан биз эмнени күтөбүз деген бүгүнкү теманы козгогум келет. Бүгүн талкуу иретинде эмес, баарлашуу иретинде биздин көз караш болмокчу. Анда бүгүнкү көз караштын коноктору менен сиздерди тааныштырайын. Зинакан Пасаңова эже, жазуучу, акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Дөөлөткан Кабыкова, психолог. Андан ары биздин ЛТР телерадио компаниясынын журналисти, ден соолук программасынын алып баруучусу Сейит Амираев. Талантбек Калыков, жылдын мыкты дарыгери, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнүн дарыгери. Мимоза Жаныбек кызы, Ынтымак телерадио компаниясынын жаңылыктар бөлүмүнүн кабарчысы, алып баруучу. Жана ошондой эле Талант Иралиев, Ош аскер госпиталынын хирургия бөлүмүнүн башчысы. Студиябызга майрам алдында куш келипсиздер. Анда баарыңыздар эле жөнөкөй эле мындай бүгүн баарлашуу, мен суроо берип, анан силерден жоопту күтүү эмес, жөнөкөй гана элге быйылкы 2020 жыл кандай жыл болду, жана ошондой эле 2021 жылды биз кантип тосуп алышыбыз керек, кийинки ушул жыл бизге тарых болуп калыш үчүн, ушул жыл экинчи кайталанбаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кимдир бирөөнүн үй бүлөсүндө жакшылыктар болду, кимдир бирөөнүн үй бүлөсүндө жоготуулар болду, кимдир бирөөнүн үй бүлөсүндө кайгы капа болду, кимдир бирөөнүн үй бүлөсүндө кубаныч болду да. Ошон үчүн бул жыл артыбызда тарых катары калат. Бирок дүйнө жүзү боюнча баарыбызды титиреткен, тизелетип койгон бул пандемия болду. Анда жалпы эле суроо берейин да баарыңарга. Биринчи жолу жөнөкөй эле суроо берип коеюн. 2020 жыл сиз үчүн кандай эсте калды? Жакында бир сурамчылык окудум да. 2020 жылы эң популярдуу сөз кайсы болду десе коронавирус. Ошондон эле биздин турмушубузда бул ушул оору, ушул илдет канчалык деңгээлде биздин турмушубузга таасир эткенин мындай билүүгө болот да. Анан ушул сөз менен бизге 2020 жыл эсте калды. Эми азыр коронавирусту бирок жамандык болбой жакшылык жок дейт. Бул жылы бир гана капа кайгы, өлүм, ушундай оорунун, илдеттин оорчулуктарын гана мындай эстебестен мен өзүмдүн жеке турмушумда дагы бир жакшы ушу максат тилектерим көптөн берки ушу максат тилектерим ишке ашканы менен мага аябай ушул жыл эсте калды да. Өмүр бою балалыгым өткөн жайлоого бара албай жүрдүм эле. Аптан бийик, Алайдын эң бир кооз, эң бир бийик жеринде 3000 метр бийиктикте деңиз деңгээлиндеги машинада барбайт. Мына ошол жерге өзүбүз өргөө көтөрүп, уулумдун идеясы менен өргөө көтөрүп, ошол жерге жайлоого чыктык. Мен ооругандан кийин мен дагы ушу эл катары ооруп, бирок баягы ошол мезгилде аябай баягы күчөп турган мезгилде ооруканаларда оору жок, дарыгерлер жетишпейт, үйдө эле дарыландым да. Үйдө мына Москвада Сайрагүл Жолборсова деген баарыбыз эле билсек керек, ошондой дарыгер. Ошол өзү звонить этип, өзү кеп эжем эмне болуп атасыз, кандай болуп атасыз деп өзү рецепттер жазып, ошонун рецептине дарыланып, анан бирок өзүмө баягы оорудан кийин көпкө келе албай атканда жайлоого чыгып кетип, барганда эле унутуп калдым оорумду. Жайлоонун касиети, биздин тоолордун касиети ушунчалык экенин ошондо билдим да, баягы биенин сүтү. Бир күндөн кийин эле коронавирусту унутуп калдым. Бир күн, 2 күндөн кийин. Баргандан кийин. Кийин биздин досторубуз барып атты. Барганда алар аябай чучулап, шаардан барганда ушунчалык чучулап, маскаларды тагынып, эмелерди барып чучулап атышты. Мен айттым, бул жерге келгенден кийин эч ким оорубайт деп. Анан ушунчалык таң калдым, биздин өзүбүздүн тоонун, баягы жайлоонун, айылдын касиети. Анан ошондой эле бир белгилүү адам дагы аябай бул жактан ыстмалап туруп жайлоого келип, ошо тоого келип айыгып кетти да. Ыстмасы такыр түшпөйт. Бишкектен өтө белгилүү адам. Анан ошондо таң калдым, демек биздин өзүбүздүн таасири бар экен, таза аба, кыймыл, эң биринчи кыймыл экен.
таза экен, бенин сүтү, ушундай ушулардын баардыгы тунук булактар, жайлоонун баягы позитив, ал жака барганда эле унутуп каласың орунну. Тааныбаган эле адамдар канчалык интернет желесинде өзүнүн сунуштарын, кеңештерин айтып атышты. Мына ушунун баардыгы биздин элден асыл бир ушундайда бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарган бир асыл сапаттарыбызды айгинеледи. Рахмат. Ушул жерден жада сиз айтып атпайсызбы, интернет булактарынан чыкты депчи. Ошондо Дөөлөткан эже менен мен Талант мырзаны айткым келет да. Дөөлөткан эже ошол учурларда эстесеңер, ушул июнь айларында башталганда коронавирус деген элдин баары качып, ушул коронавирус болуп калыптыр деп анан айтпай, бекитип, ушундай болуп аткан учурлар болгондо эженин ооруп калганын угуп калдым да менчи. Анан угуп калып эле телефон чалдым сизге. Эже ушу элге кичине болсо да маалымат береличи, онлайн түрүндө эле жасайлы, бирок элге маалымат берели. Элдер ишенбей атат дедик да. Ошол ооруп аткан, оору деген жок, анан чоң эле саясатчылар оору деген жок деп чыгышпады. Туура, оору деген жок, бул эмне деген нерсе, бул оору жок деп. А бирок ошол нерседе биз массалык маалымат каражаттары оору бар экенин билип, ал нерсенин үстүнөн иштешибиз керек болду. Анан Дөөлөткан эжеге айттым, эже сизди жаман көрсө көрүшсүн, бирок сиз чыкпасаңыз болбойт депчи. Анан эже больницада туруп алып, өзү ошол ИВЛ аппаратта жаткан, ошентсе да чыгып берди да. Эми бул жыл ким үчүн чындап элдин баары үчүн эле жакшы жыл болгон жок. Жоготуулар көп болду. Деген менен мага өтө чоң сабак болду да. Кимге кандай билбейм. Бирок мага келген кишилердин көпчүлүгү, психологиялык жардамга келген кишилердин көпчүлүгүнөн карап отуруп жүрөгүм дагы ооруйт. Биз ойлогондой элдин баарына эле сабак болбоптур. Бактыга каршы. Зинакан эже айткандай, быйыл эң модный сөздөр, жаңы үйрөнгөн сөздөрүбүз, балдарыбыздан бери үйрөнгөн сөздөр: пандемия, коронавирус, ковид, сатурация. Эң коркунучтуусу ковидтин өзүнөн да коркунучтуусу пневмония деген сөздөрдү үйрөнүп, аны деле билип калбадым. Мурда пневмония эмне экенин билбейт элек да. Анан мен ооруганыма келсек, Зульфия, мен ошо сен звонок кылардан мурда эле чыгардым эле да, немегечи. Анан албетте үйдөгүлөр капа болушту. Айрыкча балдарым айтат, апа, мындан башка нерсе менен эле жазсаңыз болбой беле депчи. Мен үйдө 3 күн оорудум да, 3 күн 4 күн оорудум да. Анан ошол моментте көрүп калбаймбы баягы сөздөрдүчү, жок нерселер үчүн деп. Анан мен ол немени, саясатчыларды жакшы түшүнөм, психолог катары жакшы билем. Алар андай сөздөрдү айта бериш керек, бирок менин жүрөгүмдү аябай канаткан нерсе бир эле ооз сөз болду. Ол оору жок, анан жогоруну дарылап атат деген сөздөр болгон жок. Бир гана сүйлөм болду ошол жердечи. 200 000 сом үчүн байкуш дарыгерлер ооруп баштабадыбы деген сөз менин чучугумдун нар жагына өтүп кетти да. Ошол жерде иштеп аткан врачтар, медсестралар, санитаркалардын ахвалы болду. Алар кийип жүргөн кийимдер июнь айы, кандай ысык ай, кийип жүргөн кийимдер катар немелер. Бечара кыздар 2ден перчатки кийип туруп тамыр диздеш керек болот да. Ошондо дагы абайлашка аракет кылышат да. Анан кийин алардын ыйлагандары каза болуп калганда, пациенттери каза болуп калганда, мага капельница сайып атат, медсестра кыз ыйлап атат да. Ыйласа баягы көз жашы немеге толуп калып ататчы. Ошондо ушунчалык медиктерибизге, өзүм медик болгон үчүн, өзүм ооруган үчүн, алардын кыйналганын көрүп аткан үчүн анан айттым да, эл көрүш керек. Чындапчы Зульфия, мен өзүм ооруганым жөнүндө ойлонгонго да убакыт болгон жок да. Насколько биздин медиктер үчүн, врачтар үчүн ушунчалык баягы жүрөгүм ооруду да. Анан кийин жанымда бир эже жаткан, тамак ашты өтө жакшы карады бизди. Биз городской больницада жаттык. Рахмат, мен жерге чейин ийилип тазым кылам ошол ар бир санитаркасынан тартып да. Быйыл аябай оор жыл болду бир жагынан, анан бир жагынан ким экендигин билдик да. Саясатчылардын деле кандай ким, врачтардын деңгээли кандай төмөн түшүп кеткенин деле билдик. Дүйнө жүзү боюнча ушундай нерсеге учурадык да. Анан быйыл особенно мен соц тармактан кандай чыгып калган немесе бир учур болду да. Машинада кетип атсам, бир 20-30 адам бир 10 мүнөттүн ичинде эле мага чалып берди.
Биз томографияга түшсөк таза деп берип атат, эмне кылабыз дальше деп. Анан эмнеге түштүңөр эле десем, жөн эле алдын ала алып коелу деди. Анан ошол жерде эле мына мостто кетип аттым эле, жаңы мостточу. Токтодум дагы бир чеке, дагы турсам дагы бир 5-10 адам дагы чалды. Биз кетип атабыз, түшөбүз. Анан мен айттым, эмне максатта түшөсүңөр томографияга? Биз ушундай бирөө менен контакт болуп калдык эле. Анан түшүп коелу деп атабыз дейт. Хорошо, анда азыр түшкүлө. Таза чыгасыңар. Эртең ооруп калсаңарчы. 2 күндөн кийин температура берсе, 5 күндөн кийин, 10 күндөн кийин, 1 айдан кийин эмне кыласыңар? Ответ жок. Анан мен ойлонуп калдым ошол жерде бир 2 мүнөттүн ичинде элечи. Эл бир жакка карап эле туңгуйукка кетип атат. 3 ай карантинда бизди мамлекет басып жатты. Туура. 3 ай. Эч кандай жардам болгон жок. Мисалы үчүн мен 3 айдын ичинде красный зонада деле болдум. Бизди биринчилерден айдаган, биз биринчи болуп барганбыз красный зонагачы. Мына Россиядан келе баштаганда бизди общежитиеге алып барып, азыр мисалы үчүн сен барасыңбы, сен барбайсыңбы деп сурайт. Онда бизди сураган эмес, бригада топ түзүп туруп эле по приказному порядке айдаган. Биз мына физматтын немесинде болгонбуз, общежитиясында. Ошондо 530 адам бир келген, бир түн. 3-4 автобус алып келген. Ошондо милиция кызматкерлери менен биз средства индивидуальной защиты кийип алып, түнү күтүп алганбыз саат 3-тө. Ошондо биздин кыргыз жарандарыбыздын деңгээлин, маданиятын көрдүк да. Туура. Келип алып, бояктан келгенче ыйлап келип, биякта бизди ургулап, формаларыбызды айырып, милиция кызматкерлери менен уушуп. Шашлык алып келип бер дегенди Шашлык алып келип бер дегенди мен чыгаргам. Шашлык алып кел, бул жериңе жатпайм мен. Кана условия, биз 5-звездочный отельде жүргөн адамбыз депчи, өздөрү Россияда эми кандай жумуштарды кылып атканын билебиз. Анан бияка келип алып эле аякта кандай ыйлады. Эптеп ушу эмне болсо Кыргызстанга барайлы. Келип алалы деп. Анан бияка келип алгандан кийин мынандай талаптарды коюп, биз менен мушташып, урушуп, керки туугандары продуктка киргизип атып, арасына арак киргизип берип, олар ичип алып, биз менен тең айтышып, мушташканга, кол көтөргөнгө чейин барышты, врачтаргачы. Аял кишилер деле. Анан ошондо отуруп, мындай бир Война миров Z деген кино көргөм да. Мындай ужас киночу. Али заражение болуп кетип эле бардыгы жинд болуп калат го. Ошондой кинону реальный көрдүм да менчи. Бул кино болуп атабы, түш болуп атабы? Тезирээк ойгонумам кетким келди алиги жерде. Өзү ошондой жашадык, туура. Анан кийин карантин болду, аяктан биз чыктык, үйгө бара албайм, больницада айланам, жүрөм. Менин эң корккон жерим, менден я как источник заражения болуп кетип, балдарым жугуп кетип, ошондон ары кырылып кетпесек. Себеби бул вирус жаңы, Кытайча деле алиги каза болгондор деле көрсөтүп атпайбы дүйнөдөчү. Эч кандай информация жок дагы, только мынандай неме берип атышты да, статистика. Эч кандай жаңы информация жок. Мынанча каза болду, мынанча өлдү, мынанча жугузду, значит жугузган өлөт деген мааниде болуп калдык дагы. Биз врачтар өзүбүз үйгө барбай коркуп жүрдүк. Көчөдө эле жүрдүк мындай айткандачы. Анан көчөдөгү мына беспредел десем деле болот. Машинени өткөзбөйт. Каяка барабыз өткөзбөсө, түшүнбөйм мен. Анан тосуп алат, бир фильтр кылып алган ал жердечи. Бир машина кайткан жок. Искусственный затор. Блокпостторду коюшкан. Хорошо койсун. Не функция аткарат? Алиги столдо отурат, бир уктап эле. Али сизди кийип алып, ол эптеп өзүнүн убактын өткөзүш. Акыры милициялар деле тажады. Акыры милициялар ооруй баштады. Туура. Анан мындай да биздин бийликте, ошол мезгилдеги бийликтечи аналитический бир центр иштебеди да жакшычы. Мында кагаз алып жүрүш керек экен, маршрутный лист депчи. Ал эмнени берет? Бир ойлонуш керек. Көчөгө чыгып баратканда, Көчөгө чыгып баратканда, эми мындай экен да, каяка бардың, ким менен саламдаштың, ошону выявлять этиш үчүн. Бизде 6 миллион эл. Бир жугуп кетсе 6 миллион кайсы бирин кармайсың? Ушинтип кыскасы башаламан болуп атты. Анан мен үйдө отуруп алып, карантин мезгилинде биздин бөлүмдөрдү жапты. Ошондо бир 14 күн үйдө отуруп калдым, сыртка деле чыкпайчы. Телевизорду көрүп атып, чал болуп калдым. Чалдарга окшоп сүйлөнүп, бирөө чыкса мынантип, анан депутаттарыбыз тарап кетип, эмне мамлекетте жашап атабыз? Башчыбыз ким? Эч ким чыгып жакшы бир сөз сүйлөбөйт. Мындай кылайлы дебейт. Анан акыры ошого вынужден телефонду койдум да, мындай кылайлыбы? Түшпөгүлө томографияга. Өзүңөр ачка отурсаңар, 3 айдан бери акча жок болсо, анан 5000 чыгып кетти томография.
Андагы мөөнөтү 2 сааттан 2 күндөн кийин келет, 3 күндөн кийин келет деп 10 мүнөттөн кийин түнөгөндөрдү жүрүп калсам эмне болот? көрбөдүкпү? Мисалы, аны жүгүрүп барып эле бардык эле байды байытып. Анан кийин томографияга түшпөгүлө. Мындай. Анан мен ошондо бир фонд чакырып калдык, кандай бир жардам көрсөтсөк. Бизде каржылоо маселеси бар. Биз ушуну кылып берели элдерге дедилер. Анан мен рентген, мындай бекер кылайлы элибизге. Анан рентген ачтык. Бир рентген алып көрдүк эле, пробация кылып. Элдер потянулись, тарттык. Бир 90% жөн эле мындай соо адамдар да. Чочуп кетип эле келген. Случайно түшүп койгон. Анан ошол жерде дагы биз врачтар менен кеңешип туруп, только по показанию, строго по показанию боюнча температурасы болсо, кашель болсо тартайлы, анан өтүп кетип атканда эле кечке тарта берсең болбойт деп. Анан рентгендин санын 3 портативный рентгенге чейин көтөрдүк. Башка айыл аймактарга чейин барып аттык, портативный мына бустун ичинде тартып аттык. Бекер. Сиз дагы ыктыярчылар ошо соц тармактан табышты, э? Ооба. Соц тармак аркылуу сиз менен байланышка чыгып, анан сиздер ошондой ыктыярчылар менен кошулуп, ошондой иштерди баштадыңыздар. Кайрымдуулук иштерин. Анын ортосунда өзүм дагы ооруп калдым. Биринчи келинчегим ооруп калды, пневмония болуп калды. Андан кийин мен балдарымы байкап турдум, кандай болот экен деп. Чоң уулум менен кызым бир күндөн температура болуп туруп кетти. Андан кийин мен чота бир 4-5 күн жүрдүм. Анан Россия Иркутский шаарына чалдым дагы, агайлар бар эле. Алар менен сүйлөшсөм, эч коркуштун кереги жок талант. Мындай эле обычный эле грипп. Кичине температура болот. Бунун атипичный жалоптары, вкус, обоняние немелер жоголот. Андан коркуштун кереги жок. Пневмония развиваться этип эле, чисто пневмония эмес, пневмонит. Бул кайра обратный имеет процесс деп мындай түшүндүргөндөн кийин анан элге ушуну түшүндүрүп койбоймунбу, эч ким түшүндүрбөй атат. Бир жан жок чыкканчы. Деп анан ошентип кайрылуу жасагандан кийин эле уже бир күнүнө 4000 адамга чейин мага подпискага жазылышып. Ошол подписка жасагандардын арасында мен да бармын дейм. Мен акыры успеть этпейтим мындай басканычы, подписать Мен жүрөгүм сыгылганда эле ошо сизди издеп таап, сиздин сүйлөгөн сөздөрүңүз жакшы болуптур, анда кино көрөйүн, анда мыскыл тамаша көрөйүн деп жанагы Тынардын мыскыл тамашасын көрүп ошентип атып жеңдик. Чынын айтканда өзүң мотивация бербесең, ал мен статистиканы мурун замдиректор по статистике элем мен, замглав врач. Карасам, бул коронавирустан берки авария, ДТП, беркинде немелер көбүрөөк каза болгон экен. Анан эмне болуп атабыз, токтоп тургула деп анан кино көрбөйлүбү деп эле. Буга чейин ден соолук программасын жумасына 3 жолунан чыгарып, 1 жыл ичинде 260-300гө чейин дарыгерлер менен маектешип келсем, бул сан 2 эсеге өстү десем болот да. Күн сайын эфир бергенге туура келди. Күн сайын канча мүнөттөн бери атасыз эфирди? Күн сайын 1 сааттан эфир бердим. Бардыгы ошол COVID-19 коронавируска багытталган эфир болду да. Анан күн сайын эле ушул эфирди коронавирус деп алып чыгуу мен үчүн ыңгайсыз болду. Себеп дегенде бул жаатта мисалы адистер дагы жетишсиз болуп атты. Өзүңүздөр байкагандай, бардыгы ошол кызыл аймакта иштеп атты дегендей. Мисалы темаларды ар кандай кылып койгонго аракет кылдым. Мүмкүн болушунча элге туура маалымат бергенге аракет кылдым да. Мисалы бир күн болсо сасык тумоо жана коронавирус деп койсом, экинчи күнү болсо ангина жана коронавирус деп койдум, үчүнчү күнү болсо аллергиялык оорулар, коронавирус белгилери окшош болуп кетип атты го. Ошолордун бардыгын ошого байлап, мисалы коронавирус дагы эмнеге алып келет деген багытта ушундай нерселерди берип аттым да. Бир туугандарым, ата-энем чалат, эмне кыласың иштеп, сен отказ бербейсиңби деп ушинтип атты. Өзүм дагы ойлонуп калдым, баягы жаңы болгон үчүн биз бардыгыбыз ойлондук да. Эмне болот экен? Азыр кандай болот экен? Бул оору жукса кандай көтөрөт экен деп. Анан келип иштеп аттым, чындыгында кызыл аймакта иштегендер, ооруп сакайгандар бардыгы келип атты. Маска такканбыз, күн ысык, жайдын күнү. Анан 1 сааттык эфирди маскада алып барып аттым да. Ушунчалык тер агат, бири-бирибизден аралык сактайбыз, ал кеткенден кийин антисептикти бар жогубузга куябыз дегендей. Үйгө барганда болсо, үйдөгүлөр менен учурашпаймын. Балдарды көрмөй жок. Балдарды көрбөй эле ваннага кирип аттым да. Жуунуп, таранып, анан кийин кийимдерим сыртка чечип, ошентип атып анан кирип иште дегенге туура келди да. Бирок бир убакыт болуп анан жооп сурап бир жумага чейин анан үй бүлөмдү алып барып таштап келгенге айылга аргасыз болдум да. Себеп дегенде
баарыбыз үчүн кооптуу болду да. Азыр ушу ковид дегенде эле мен ошол өткөн күндөрдү эстеп көзүмө жаш келе турган болуп атат да. Эң алгач эле ошол Кыргызстанда катталганда эң мен өкүнгөнүм айрым жарандардын баягы ишенбей, журналисттер силер ушул калп эле нерсени чыгарып атасыңар, саясатчылар менен силер сүйлөшүп алгансыңар да деген сыяктуу сөздөрүн айтып, мындай адамгерчилигинин пас экенин көрсөтүп атты да айрым жарандарчы. Анан албетте ал күндөр өттү кетти. Анан менде бир ой болду, ушул болгон нерсени элге чалдырып бериш керек да, туура маалыматты бериш керек. Азыр мен толкундандым, кечирим сурайм. Анан мен посттордо дагы жүрдүм, баягы милиция кызматкерлери мени чагылдырып, себеби эл күтөт да кандай ситуация болуп атат, бул күн кече мындай болду, бүгүн кандай болуп атат, биз күнүмдүк жаңылыктарды күн сайын берип аттык да. Анан посттордо иштеп атканыбызда ушул мен кээде аябай нааразы болом да. Милиция кызматкерлери турат, алар деле ошо элдин саламаттыгын ойлоп турушат да. Анан кээ бир жарандар келип эле ошол милиция кызматкерлерин каргап, силер өткөрбөй атасыңар, мындай деген сыяктуу сөздөрүн айтып атышты. Анан мен ушу урушкан адамга барып сүйлөштүм да, эмнеге мындай кылып атасыздар десем, жалган деп ишенишпейт да. Анан менде ошол иштеп баштаганда мындай коркуу сезими деле болбоптур да биринчичи. Менин бир оюм болду, элге ошол оорунун кандай кооптуу экенин, анан кантип сактаныш керек экенин ушул дарыгерлер аркылуу мындай чагылдырып, туура мындай багыт бериш керек болду да. Анан албетте мен деле ата энем менен турам шаарда. Ата энем кооптонуп атты, иштебей эле койбойсуңбу, сен жаш кызсың депчи. Анан менде коркуу сезим болгон жок да негедир. Анан ошол ооруканаларга барып аттык. Мен 2-3 жолу билбей ошол красный зонага кирип алыптым да. Анан кийин сурасам, бул жер красный зона болчу, эмнеге кирдиң деп мени дарыгерлер урушту да. Анан ошол күнү мен үйгө барбай эле коеюн дедим да. Анан үйдөгүлөргө чалып, мен ушундай болуп калдым, барбай эле коеюн десем, апам кыжаалат болду, келе бер, жукса бизге жугат дейт. Анан мен ал нерседен деле эме кылдым, кооптондум кайра. Анан лучше ушул жерде кылайын деп иште баягы антисептик каражаттарын колдонуп, сөмкө ачыкканда баягы 2 кабат бет каптарды тагынып чыгып аттык. Ал ортодо кээде бет кап тагынууну да унутуп калдык, себеби дайыма тагынбаган үчүн бизге деле биринчи болду да. Анан сиз урушуп аттыңыз интернет аркылуу, мындай этият бол деген сыяктуу. Анан үйгө барганда ушул өзүмчө ошол бир комнатада өзүмчө болуп аттым, баягы оорубасам делечи, эми мындай үй бүлөнү сакташ үчүнчү. Анан эң сабак болгону ошол өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүүнү биз мындай элес албайбыз да. Кичине бир жер зорса өтүп кетет. Ооба, унутуп калган. Анан биз психолог менен иштешүүнү билбейт экенбиз да. Психологко чалып бир нерсени сурайын десең, эмне болду, тынчылыкпы дешет да. Бизде ушундай нерсе бар да. Эмне бир нерсе болдуңбу депчи. Анан тынбай ошол психологдорго чалып сурап аттык. Анын ичинде ошол өзгөчө Талант мырза, сизге өтө ыраазычылыгымды билдирем. Себеби биз ошол Талант мырзалардын ишин чагылдырып атканда адамдар көп экен, ошол жерге да билбей кирип алып, биз кооптондук да, балким жуктуруп алган жокпузбу деп. Талант мырза ошол жерде текшерүүгө түшүрүп, анализдерди алып ушундай кылып атты да. Анан андан кийин ошол баягы июнь айында баягы кайра пикке чыгып кетпедиби? Ошол маалда баягы дарыгерлердин биздин арабыздан өтүп кетип атканы, аны барып чагылдырыш дагы бизге өтө оор болду да. Мен ошол бир сенин сюжетиңди көрүп неметтим, ошол айчүрөк боюнча, анан кийин Туташевалар боюнча маалыматтарыңды, ошол жердин көбүнчө маалыматтарды сенен көргөнүм үчүн мен үчүн деле мындай оңой болгон жок. Бирок ошол жерде ошол көзүңөр менен көрүп, ошону өзүңөр аркылуу өткөзгөнүңөр, бул жакта биз көрүп отургандардан көрө 2 эсе 3 эсе көбүрөөк силердин психологияңарга таасир этти го деген ойдо болдум да. Ооба, себеби мени көпчүлүк айтышат да, жаш кызсың го, андай нерсеге аралашпай эле койбойсуңбу, эртең сен өзүң ооруп каласың ушундай депчи. Анан мен ал нерседен деле кооптонгон жокмун. Анан биз мисалы иштеп атканда ишканадан баягы баардыгы карантинге кетти да. Анан ишканадан айтты, эгер сен келбей эле кой, иштебей эле кой деди. Анан мен жок, мен иштейм деп өзүм макулдугумду бердим да. Анан эгер эртең жуктуруп ала турган болсоң, өзүң жоопкер болосуң деген сыяктуу айтты да. Мындай биз сенин ден соолугуң үчүн күйүп атабыз депчи. Бир учурлар болду, ошол ынтымак телерадио компаниясында өзүң алып баруучу, өзүң ооба, ошондо мен өзүмдүн макулдугумду берип калдым да. Баягы
ЧС болуп атпайбы, ошол маалда өзүм калдым да. Күндүзү жаңылыктарды даярдайм. Бир күндүк полный ситуацияны Ош облусу, Ош шаары боюнча. Анан аны даярдап, монтажга өткөрүп коюп эле кайра эфирге кирип кетем жаңылыктаргачы. Жаңылыктардан чыккандан кийин кайра түнкүрөккө кетип калабыз да. Баягы ашканалар, кээде мыйзам бузуулар болуп, баягы баш ийбей иштеп аткандар болду да. Анан эң кызыгы ошондо биздин кээ бир жарандар баягы ашкана иштетип аткандар үйүнүн ичин кафе кылып алгандар да көрдүк да. Ошолорго күбө болдук да. Тоготпоочулук болду. Анан эң негизгиси ушул жакындарыбыздын кымбат экенин, ден соолуктун балуу экенин, ушул өлүм жаныбызда экенин эле сездик да. Ошол кезде бизде Россиядан өзүнүн коллегалар келип, алар уже опыту менен бизге келип, чоң жардам берди да. Келип бардык нерсени мындай кылып дарылашыңар керек. Мына жерде бизге барды айтканда дексаметазон бербегиле депчи. Дексаметазонду кайсыл учурда бериш керек, мына дарыны кайсыл учурда беришибиз керек деп бардык нерсени жөнгө салып берди. Дексаметазон боюнча Малышева деле чыкпадыбы, бул деген болбойт депчи. Бирок биздикилер берип атышты да. Жок, Малышева дагы айтканда кайсыл учурда бериш керек и кайсыл кандай дозировкада бериш керек депчи. Ошондой Россиядан келип ошол нерселерди бардыгы мындай орусча айтмакчы по полочкам айтып бергенде өтө жеңилдүүлөр болду да. Өтө сакайып чыккан бейтаптар көп болду. Анан ушундай демилге биз дагы көтөрдүк. Мага окшогон врачтар көп болсо керек, маалыматы аз. Кой бул врачтарды бардык райондорго алып барып келели деп өзүмдүн машинама салып, Алайга, Өзгөнгө, Нокатка алып барып, бардыгына лекция окутуп, оор больнойлордун бардыгын консультация кылып, чоң жардам болду да. Аябай кыйналган учурда эмнеге биздин Кыргызстандагы профессорлордон сурашпады булар? Себеби биздеки эми мени кечирип койсун, мен деле, бирок мен Союздун немесин алганмын да, бизди өтө жакшы окутушкан. Союз бизди аябай жакшы окуткан, рахмат ошол Союзга. Мен муну менен эмнени айтайын деп атам? Азыр бардыгыбыз айтып аткандай, эң бир коркунучтуу нерсе билим берүүдөгү кризисти көрсөттү. Чындап, ал дагы анан кайдыгерлик дагы бар да бизде. Дүйнө жүзү боюнча эле кыйналды, бардык эле медиктер кыйналды. Бирок ким куткарып калды көбүрөөк? Мугалимдеримден сурадым деп атат бул доктор да, Россиядан. Бул киши дагы мен ошол жактан бүтүп келгенмин деп атат да. Мен Союзда бүткөн адам болуп атам да. Биз билим берүү системасын өтө түшүрүп алдык. Анан билим берүү системасынан дагы ушу медицинаны түшүргөнгө эч кандай акыбыз жок эле. Ошо Бапаева эжеке тынбай выступать этип атты. Ушунчалык ал эжекенин дагы выступленияларын бакы немелерге берген немелерин тынбай көрүп аттым мен дагы. Анан кийин бакы казакстандык дагы бир врач эжеке, да? Азыркы жаңы муунду жаман дегим келбейт. Жаңы муун жаман эмес, жаңы муун сонун. Бирок ошолорду дагы биздин система жаңы муундун билимин өтө тайыз кылып койду да. Демек ушул ковидте биз медицинабыз бир тойло артта экенин сезиппиз да, сездик да, билинип калды. Ошондо дагы анан кийин баягы айтат го, дүйнөнү сулуулук куткарат деп коет да. Мен айтмак элем, дүйнөнү сүйүү куткарат. Ошо өзүнүн кесибин сүйгөн кишилер куткарды кече. Адамзатты сүйгөн кишилер куткарды. Мына жаш болсо дагы, жок, мен көрсөтүшүм керек депчи. Ошол сөзүңүзгө мен дагы бүгүн ошол ар бириңиздердин ошол өзүңөрдүн кесиңерди сүйгөн инсандарды чакырдым да менчи. Жөнөкөй адамдарды чакырган жокмун. Анан албетте биз кайдыгерликти көрдүк, албетте биз ошол кесиптеги мүчүлүштүктөрдү көрдүк. Мейли журналистикада болсун, мейли медицинада болсун, мейли башка жакта болсун. Ошо маалыматты туура эмес берген учурда дагы адамдар өзүнө мындай ошол жерде сезимталдыкты иштетиш керек деген нерсе бар го журналисттердин. Ошол мезгилде журналисттердин кээ бир журналисттер ошол сезимталдыкты иштетпеген учурларын да көрдүк. Ошол эле учурда саясатчыларды көрдүк. Ошол эле учурда медицинабыздын аксаганын да көрдүк. Бирок кайдыгерлик деген маселени бир аз болсо да жойдук окшойт. Бири-бирибизге кайдыгер эмес болуп, жыгылып түшсөк колунан кармап тургуза коюп. Чындыгында тарыхта, адамзаттын тарыхында кала турган жыл болду. Ал келе жаткан жылга мындай божомолдор жакшы, эми астрологтордун, анан кийин баягы өзүбүздүн эле кыргыздын баягы жыл сүрүштүргөн адамдардын мындай божомолдору абдан жакшы болуп атат. Эми үмүт менен жашайт да адамчы. Үмүтсүз шайтан деп коет. Үмүт гана адамды илгери жетелеп мындай бир жашоого күч берип турат да. Анан келе жаткан жылда бул баягы уй жылы, сүт
күчтүү көмүш уйлар майлуу ушундай берекелүү жыл болот деп атат. Ошондой эле мына 2021 жылы биздин Кыргызстанда өтө бир саясий чоң жаңылыктар күтүп атат. Президентибизди шайлайбыз. Татыктуу президент келип биздин ушу Кыргызстанды өнүктүрө турган, азыркы кризистен алып чыга турган, мына 2021 жыл экономикалык өтө чоң мындай бир кризистер турат, астыда кыйынчылыктар турат да, тартыштык. Ушулардан чыгарып кете турган президент келсе экен деп тилейбиз. Жогорку кеңештин шайлоолору турат, ызы чуусуз. Ушул жерден ушу саясатчыларга мен президентке талапкерлерге айтар элем, ким ушу күчтүү болсо, ким эл колдосо президентке кирет, бирок башка талапкерлер ушу элди көчөгө чыгарбай, ызы чуу кылбай, ак үйдү өрттөбөй, кайра эле өзүбүзгө түшкөн түйшүк чыгым болот экен. Ушинтпей ушу өзүнүн чыныгы байкы интеллектин чыныгы байкы саясатчы катары өзүнүн дараметин көрсөтсө деп тилейт элем да. Анан эми мына келе жаткан жылда астрологтордун айтуусу боюнча материалдык байлыктан руханий байлыкка көбүрөөк көңүл буруш керек экен. Бирок таптакыр эле баягы идеалист болуп кетпей, орто, баягы золотая середина деп коет го, ошо ортодогу эми Дөөлөт айтса керек, аптан психолог бул. Анан ошо ортодо бар нерсени ортодо кармаш керек экен да. Анан ошон үчүн баары бир өзүбүздүн мындай замандаштарыбызга, мекендештерибизге ушу кааларым ушул 2021 жыл адамзаттын тарыхында ар бирибиздин турмушубузда бир жакшы жаңылыктар менен эсте калган, жакшы ээликтер менен эсте калган жыл болсо экен деп тилейм. Рахмат. Дөөлөткан эже, азыр ошо астрологтордун айтымында дегенде кече мен клубанын көрүп калдым да, анда жанагы кайдыгерлик деген күчөйт дейт да, кайдыгерлик деген күчөп барат, адамзат мындай туңгуйукка, өзүнүн жан дүйнөсүн туңгуйукка алып келүүсү дагы мүмкүн деген нерсени айтып атат да. Анан ошол нерсе болбош үчүн мындай 2021 жылы кантип тосол, ошону айтсаңыз? Биз баары бир 2020-ны акырына чейин айта албай, бир нерсени башташ үчүн одон мурдакы нерсени түгөтүш керек да. Эгер одон мурдакы нерсени, ошол жаман ситуацияны келтирип чыгарган нерсени до конца изилдеп, точка койбой турган болсоң, ал нерсе кайра аркаңан илешип кете берет. О 2021 жылбы, 2051 жылбы кете берет да аркаңан. Ошон үчүн чекит коюшту үйрөнүш керек экен. Чекит коюшту үйрөнүш керек да. Дагы бир мен аябай катып алган сабагым мындай болду. Больницадан чыктым. Больницадан чыгып, анан кийин 14 күндүк үйдөгү карантин. Өзүмүн байкы психологиялык кабинетим бар. Ошол кабинетти даярдап коюшуптур келгендечи. Анан мен больницага жаткычам, үйдө чоң ремонт баштаганбыз. Капитальный аябай чоң ремонт баштаганбыз. Мен келгичең ал ремонт бүтүптүр. Мен ушунчалык өзүмө тан бердим. Баякы ремонтту мен кирип көргөнгө настроением болгон жок. Кызыккан жокмун. Эми элестет, аял киши кандай болобуз? Келиним менен балдарым, апа бүйтү көрбөйсүзбү, эч ким жокто кирип көрбөйсүзбү дейт. Просто кызыгыш болгон жок аны көргөнгө. Анан кийин мен ооруп жатып деле ыйлаган жок элем. Бир учурда ыйладым. Кече 3 чыккан небере кызым бар. Келет да, "Эне" десе, "Нарактыр" деп коем да. Ана көздөрү бакыраган боюнча баланын жан дүйнөсү ушунчалык сезимтал болот да. Биз аны түшүнбөйбүз да. Неосознанно деп коет. Неосознанно түшүнүп атат да, бул энеме бир жаман нерсе болгон деп аттабайт, келбейт дагы көзүнөн жаш агып калат да. Мынтип мага келе албаганына ыйлап атат балачы. Мен өзүмдүн үйүмдө туруп, баламды кучактай албай атам. Эгер адамзат ойгонбосо, Кудай өзүңдүн үйүңдү түрмө кылып коет экен. Түрмөнү эмес, өзүңдүн сүйгөн үйүңдү түрмө кылып коет экен, эгер жараткан кааласа. Ошон үчүн келгиле ошо жан дүйнөбүз менен өзгөрсөк, жаратканга жакпай турган иштерди кылбасак, балким бизге түрмө кылбастыр. Анан кийин аба толтура, эч ким аны тоскон жери жок. Болгону сенин өпкөңө кирбейт. Сен 2-3 минутада жөн эле өлүп калышың мүмкүн. Туурабы? Ошондой кудуретти түшүнүшүбүз керек да, ошонун кадырына жетишибиз керек деп айтмакмын да. 21 жылдачы. Мына Зинакан айтты, тоонун башына бардым, микробу жок, тоолордо. Бир күндө ковид болгонуму унуттум. Бул Кудай жараткан сыйкыр да, бирок ал бар да.
Демек баалашты үйрөнүшүбүз керек. Баалашты үйрөнөлү, келиңиздер. 2021 буюрса мынабы илдет кетсе, бүт нерселер кайра өз ордуна, калыбына түшсө, бардык мынабы мурунку болуп келаткан жакшы жашообуз кайра келсе деген эле үмүттөбүз. Ушу элибизге эжекебиз айтып кеткендей, мен как медик катары элибизге бардык медиктер ушу эл тилинде түшүндүрүп берсе, ар оорусун мындай научный эмес, эл кандай түшүнүп аткан. Себеби мен көп билем да. Силер дагы латынча жазып коесуңар да, анан аны да түшүнбөйбүз биз. Латынча эмес, кыргызча жазсаң деле түшүнбөйт эч ким анычы. Мындай да керки учурлар болот. Мында врачтар бир адам менен сүйлөшүп атканда мен байкап калам. Ол бейтап түшүнбөй аткан. О берки врач өзү эле түшүнүп атат аны. Өзүнө өзү эле түшүндүрүп атат. Мен гыжырым келип кетет ондойдочу. Анан сурасаң берки врач неме айыбын айтсаң, неме чычалайт. А берки больной болсо унчукпай эле ошол боюнча эле үйүнө кетти. Ал канааттандырылган жок. Ичинде мындай не проблема сыртта вообще проблема жок да. Эжекем айткандай. Проблема биздин ички дүйнөбүздө. Сыртта аба толтура, бүт жок бар. Бирок проблема мына жерде да, көкүрөктө да. Карын тойсо көкүрөк ачып тура берет да биздечи. Кит бир жутканда 3 тонна балык жутат экен да, бир жуткандачы. Бирок ал ойлонбойт экен. 3 тонна келеби кайра же келбейби? Кудай таала бере берет агачы. Адам бир жутканда 30 грамм, 50 грамм эле жутабыз да. Бирок 3 тоннаны жутуп берсе кандай болот эле деп ойлонобуз. Ушундайбыз да. Курсак ток, көкүрөк ач. Ушул көкүрөктү руханият жактан дагы толтуруп, буюрса мындай маданиятты дагы өнүктүрүп, кыргыз элибизгечи, особенно мына боло берет деген нерсебиз бар биздечи. Боло бербейт. Боло бербейт. Болбой калат экен. Ондай болбой калат экен. Көрдүк мына. Ошон үчүн айткан мына Кудай таала коюп берген мыйзамдар бар да. Андан аша өтүп секирип өтүп кете албайт экенбиз. Айткандай болот Кудай таала. Концентраторду сатып алайын $1,000,000 дегенде деле жок болуп калды. Секундада жок болуп калды. Воздух толтура, бирок кирбейт. Себеби концентраторду сатып аласың деп койду Кудай таала. Воздухту сатып аласың. Бесплатный эмес саңа. Саңа платный болот. Кана ошондо тойго чачкан $1,000,000. Машинеге чачкан $1,000,000. Шубага чачкан $1,000,000 кана. Бир тыйын да. Пул турат, концентратор жок, воздух жок. Менмин деген бай өлүп кетти. Менмин деген алымдар кетип калды. Ошондо мындай муну орусча айтканда надо сесть и перенять дейт да. Мындай отуруп ойлонуп калыш керек да адамзат. Жок, көрсө мындай баалуулуктар бар экен. Жан дүйнөнүн баалуулугу. Жан дүйнөнүн баалуулуктарын биз жеп аткан тамактын таамын сезбей калдык го акыркы күндөрү. Египет, Турцияларга барып канааттандырылбай калды адамдарчы. Чота каяка барсам Марска учуп кетсемби деп калды да адамдар. Ушундай адамдар тойдо вертолеттор менен учуп калды. Самолеттор менен учуп калдык эле бир мезгилде. Тойлордо уже лимузиндер не актуальный болупчу. А мынандай моменттер болот экен. Бир акча же связь же сулуулугуң же умныйлыгың чечпей турган моменттер болот экен. Кимге кайрылышыңды билбей каласың да. Кимге? Только Кудай. Кудай менен один на один каласың. Ошондо анан өзүң да карап туруп чечиле берет да тагдырың. Ошону эми не демекчимин? Буюрса ушу 2021 жылы ушул нерсе тезирээк кайтып кетсе, мен мына көп изилденип атам. Именно коронавирус боюнча ар 100 жылда бир кайталанат экен, ушул апат мындай деп атабыз. Азыр карасам бир физиктер чыгарып атат. Бул көрсө живой нерсе да, бул вирус дегенчи обладает зарядом плюс-минус деп атабыз. Жердин бир моменти болот дейт. Бир электронный магнитный полясы айланганда дейт. Ушул нерсе кайра кетет. Буну адамзат жеңе албайт экен. Булар өздөрү спячий режимге кирип кетет экен. Ушул моментти мен деле күтүп атам да. Акыры ишенич калбады. Хлор менен септик, ону менен септик, бардыгы менен септик, адамды ям неме кылдык, эч токтото албайт экенбиз. Буну бульдозер менен, танктар менен токтото албайт экенбиз. Ушу Кудай тааланын амири менен анан мынабы бир жердин бир физик азыр немелер чыгып айтып атат, ученыйларыбыз. Бир момент болот, жер өзүнүн огунан бир мындай келгенде плюс-минус зарядтары ошо вирустардыкы
спячий режимге алып келет дагы алар дагы бир 100 жылга жок болуп кетет. Болбосо мурунку вирустар деле ошентип азыр 6,5-7 миллион статистика боюнча коронавирустун гибели алып келген болсо 100 миллион испанский грипптер алып келген. Алар кандай токтоп калды? Ал мезгилде медицина мындай өнүккөн эмес эле азыркыдай. А бирок 2 жылда тынган экен да, тарыхын карасакчы. Значит, бул дагы ушундай болуш керек. Уже почти что 2 жыл болоюн деп калды да. Демек 2021-жылда үмүттөр менен жашайбыз деп. Обязательно. Буйруса бул нерседен өтөбүз, бирок кээинки адамдарга сабак болбой атат бул нерсечи. Буйруса ошолорго дагы Кудай таалам жеткизсин. Азыр жогоруда Зинакан айым айтып кетпедиби, жанагы саясатчылар жөнүндө ошого кошумчалап кетким келди. Акыркы өлкөдөгү орун алган саясий окуялар бул ковидтен да күчтүү болуп кетти да. Анан эң башкысы ушул биздин саясатчыларыбызга ынсап берсин. Анан улам эле төңкөрүш кылып бир креслого отуруш үчүн өзүнүн кызыкчылыгы үчүн өлкөнү талкалай бербесинчи. Ушу суранам да мен саясатчыларданчы. Анан мындай улам төңкөрүштө атка кетип атпайбызбы? Экономикалык кризис орун алып атат, өлкөбүздө өнүгүп келе жаткан нерселер талкаланып атат. Эң башкысы ушул жүрөктөрүнө ыйман берип, ынсап берип, ушул бир өлкөнү ойлогон, мындай эл үчүн иштейм деген чыныгы бир патриоту келсин да өлкөнү башкарганга. Анан эң башкысы ушул адамгерчиликти бийик койгон, ушу сапаттарыбыз жогоруласын 2021 жылы. Анан ошол бири-бирибизди баалай билген сапаттарыбыз мындай жогоруласын. Анан жаңы жыл жакшы жылдардан болсун албетте. Рахмат. Биз бул жылы бүгүнкү күндү баалаганды үйрөндүк, анан ден соолукту караганды үйрөндүк да, туура тамактанганды үйрөндүк дегендей. Мен ушунан жазбайлы, бири-бирибиз менен мамилебизди мындан да күчөтөлү, жан дүйнөбүздү тазарталы, анан жергебизде эң негизгиси тынчтык болсун. Бардык инсандарга ден соолук каалайбыз. Анан алардын саламаттыгы үчүн дарыгерлер жана ошондой эле биз дарыгерлердин үнүн элге жеткирип турабыз. Рахмат. Анда сөз соңунда мен деле айтып коеюн. Мен 2021 жылды кандай өткөрөм, эмнени үйрөндүм 20-жылдан деп. 20-жылы мен үйдө тамактанууну үйрөндүм. Чынын айтыш керек, үйдө тамактанбай калганбыз. Үйдө тамактанууну балдардын кашында отуруп, ошол балдарымдын жегенин, ичкенин карап отурганды үйрөндүм. 2021 жылды мен өзүмдүн үй бүлөмө арнамакчымын. Үй бүлөмдөгү тынчтыкка, амандыкка, ушул үй бүлөдөгү бактылуулукка арнамакчымын. Демек, мага окшогон ошол кожойкелер дагы эң башкы милдетибиз бул өзүбүздүн үй бүлөбүздөгү тынчтык, амандык. Ар бириңиздердин үй бүлөңүзгө тынчтык, амандык каалайм. Баарыңыздар бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.